Алла кимди колдойт деп айтат алар азыр бүгүнкү күнгө чейин. 30 күн ороза кармаган адамды Алла кимди колдойт дейт? 5 убакыт намаз окуган, дааратын алган, ана Меккеге барып келген адамды колдойт эле дейт. Бул жалган. Эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Алам, Аллах, Теңир, теңдечи бир күчтөр. Чындыкты колдойт. Аллах 4 аял ал деген деп жалганыңды колдобойт. Ал буюм деген бул да жалганчылык. Ошон үчүн колдобойт. Телефондо талак берип койгонуңду да колдобойт. Алам, Аллах, Ал-Ак чындыкты колдойт. Өзүңдө ал чындык. Мына салыштырмалуу айталы. Турдак Усубалиев даватка барганбы? 25 жыл элге жакты. Не деген? Ошол куруп кеткен. Ошонун эмгегинде мына мо Бишкек эле шаарын, башка шаарларды эмгеги көп. 25 жыл тиги Союзга жагыш. Не деген касиеттүү адам? Эмне деген энергиялуу адам? Өткөндө ошо киши жөнүндө сөз кылсак, бирөөлөр ошо WhatsAppка кийин жазган экен, эл арасында жакшы билген адамдар бар да. Усубалиев кыргызчылыкты колдогон деп. Калыгул Олиянын эстелигин тургузган. Бул жолу 98-жылы октябрь айы дедиби. Ал киши эмне даватка барды беле? Же атасы имам болуп турбу? Же муфтий болуп турбу? Эл үчүн күйгөн. Мына акырында бир дооматка калдыбы? Же алып койгон хан сарайы бар бекен? Ленинди айтып өттүк. Улуту башка. Алланын буйругу жок эчтеке болбосо, Алла жалгыз болсо. Эмнеге анан башка улуттан бирөө чыгып союзду курду, байды жойду, тең заманды алып келди, караңгылыкты жойду, сабатсыздыкты жойду. Керек болсо динди чектеп койду. Ажырым болот деп. Бүгүнкү күнгө чейин ушул мусулмандар айта берет экен. Ленин Кудайга ишенген эмес, ошон үчүн жерге сөөгү берилбейт депчи. Ленин кайтыш болгонуна 100 ашык жыл болду. Сөөгү сакталып турат. Эстеликтери коюлду, бул урмат. Ошол 100 жыл эмес, 30 жыл, 50 жыл мурун өтүп кеткен момун мусулманбы, башка адамдын сөөгү чирип жок болду. Урмат бул сакталып калыш. Эстелик туруш. Көрдүңүзбү? Чындыкты колдойт. Акты колдойт. Алам, Аллах. Ошондуктан байланбаңыздар. Ан үчүн кел чыныгы иш кылалы. Чыныгы адамча жүрөлү. Чыныгы аялча жүрөлү. Чыныгы кыргыздай жүрөлү. Чыныгы күчтөй, теңирдей сыпат өзүбүзгө издейли. Эгер ушу 5 убакыт намаз колдогон болсо, Рысбек Акматбаевди мечиттен чыгып келатканда көк жардан атты го. Намазы колдосо. Агасы депутат түрмөдөн чыгым кылып койду го. Ада намаз окуган адам болгон. Эгер ошол салган медресем, окуган намазым, салган мечитим колдосо, Мухтар Өмүракунов деген замандаштын лидери коргойт эле Алла Таала. Мына ушу эки кыргыздын баласы башы элге көрүнгөн. Жанындагы балдарды кошоду, жыкты. Паска түшүрдү. Лидерлерин жоюп койду.
Ошондуктан кел чыныгы ишти кылалы. Мына бул тема болгон. Экинчиден